19-декабрда Борборуздагы парк мейманканасында Ханс Зайдель фондунун өлкөбүздөгү жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы боюнча көз карандысыз изилдөө жыйынтыктарын таанытмасы болуп өттү. Атап айтканда, бул багытта 2022-жылдын май айынан тарта кандай иштер жүргүзүлгөнүн, анын натыйжасында эмнелер өзгөргөнү тууралуу фонддун жетекчиси Макс Георг Майер айтып берди. Биз фонддо Кыргыз адистер менен да bir чечим бердик. Бул чане mizam için tıkız bir analiz gerekti. Bu tıkız analiz 6 ayda da bolot. Murunda da 21. yılın Oktyabr ayından da kin 6 ayda analitik bir izildi boldu. Bugün de bolot. Biz bu izildede de bir körübüz. Kadrlarda emni boldu. Bütçetlerden emnisi de boldu. İnvestisiyalar köpürükleri de boldu bu. Mekendeşler çanı sistema çönünde emni oyloyt. Adistler bugün bu temalarda da sizlere malumat da beret. Malumattan daha hükümet için, çergilik organlar için rekomendasyyalar da beret. Bul sakon kanday ilgiliktir de bolot. Bugün de emnesi pozitifti önügüler birok kaysi çerde problemler da var. Misamda da çasayt yanvarda rayon bütçeti de bolot. Bugün de men bul bütçeti körbüm. Misamda da çasayt yanvardan rayon kenеши kayradan da bolot. Аталган изилдөөлөр экс-депутат Алы Карашевдин жетекчилигинин астында жүргөн. Изилдөөлөр боюнча ал буларга токтолду. Ана бүгүнкү күндө мына биз ошол экинчи этабын изилдөөнүн жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Ишке ашып атат жеринде чындыгында иштей баштады бүгүнкү күндө коомчулукта кабыл ала баштады. Ошол эле мезгилде кээ бир жерде дагы мына азыр презентацияда айтылып кетип атат. Бул ошол жериндеги жергиликтүү өнүгүү боюнча ошо программалардын иштеши, жергиликтүү бийликтин ошол экономикалык өсүшкө, инвестициялык климатына шарт түзгөнгө кандай иштер салымдарын кошуп атат. Бул дагы анализденген да, бул изилдөөдөчү. Мына бүгүн жыйынтыгында көрсөтүлүп атат. Ошолдо мисалы үчүн ала турган болсок, бюджеттин райондук бюджет түзүш керек болчу деп айтып атабыз. Бүгүнкү күндө ошолдо толук мындай бизге так маалымат ала алган жокпуз да. Мүмкүн могу 1-январдан түзүлөтүр алчы. Бирок бүгүн жеринде ошол райондук кеңештин кайра түзүлүшү боюнча, бюджеттин иштеши боюнча, себеби райондук бюджет болсо жергиликтүү маанидеги маселелердин дээрлик көпчүлүгүн райондук деңгээлде чечсе болот да. Ал жөн эле райондук бюджет эмес, райондук бюджет функционирование бюджет эмес, бул өнүгүү бюджет менен чогуу болуш керек болчу да, акчасы менен. Ошондо көп нерсени жеринде чечсе болот эле. Ханс Зайдель фонду Кыргызстанда 20 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул аралыкта алар көптөгөн эмгектерди жасап, мамлекеттик кызматкерлерди окутууда зор салымын кошту. Билим берүү багытындагы эмгегин белгилеген Кыргыз туусу гезити Ханс Зайдель фондуна Кыргыз бренди номинациясы боюнча сыйлыгын ыйгарды.